Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Urmatlı menin musulman bir tuğandarım. Barыңыздарды бүгінгі Рамазан айы менен құттықтаймын. Biz de şu bugün adattagıday ele ошол мүмкүнчүлүгү чектелген bir туғандарыбызга мына бүгүн ифтарды уюштуруп атабыз. Мурдакы жолу 200ге уюштурганбыз, экинчи жолу 250ге уюштурдук. Мына бүгүн буюрса эмне 300 кишиге оозачар болуп атат. Бүгүнкү ошол оозачарга жардам берген ушу Сары Челек ресторанынын жетекчилигине дагы биз ыраазычылык билдиребиз. Ошол менен биргеликте ушул орозонун акыркы 10 күндүгүндө ушунчалык элдин баарысы кадыртүндө тосуп жакшы иш кылганга шашылып калат. Анткени ошо бир эле түндүк ибадат 1000 айдан ашыгыраак дейт. Ошондой соопторго ээ бололу деп бүгүн Бишкек шаарындагы Альянс акча алмаштыруу жайларынын жигиттери, ошол жерде иштеген кыздар, эжекелер бардыгы биригип ушул нерсени бизге уюштуруп берип атат. Ошолорго мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Аллах Таала ошол Альянс акча алмаштыруу жайында иштеген ага энелер, эже карындаштар бардыгыңардын ниетиңерди, тилеңерди кабыл кылсын. Кудай Таалам ушундай Кудайдын сүйгөн пенделери, мүмкүнчүлүгү чектелген bir тугандарды кандай сүйгөн болсоңор, Кудай Таалам силердин бардыгыңарды өзүнүн бейишинде, өзүнүн даярдаган Ар-Райян дарбазасынан кирүүнү насип кылсын, өзүнүн даярдаган Фирдаус бейишинде бейиштин мөмөлөрү менен, жыргалчылыгы менен Кудай Таалам өзү сыйлаган болсун. Алла разы болсун барыңарга. Bismillah. Kendine tuğanlar bir dua kılalım. Anan biz oğuzlaşadı başlayalım. Amin. Bismillah, elhamdülillah, o salatu vesselamu ala Resulillah. Allah Teala'nın bardığımızın kanımağın orazağımızı kabul kılsın. Bardığımızın niyetlerimizi, tileklerimizi Kuday Teala'm kabul kılsın. Sizlerin de şu oğuzlaşar vaktindagi dua kabul bulut deydi. Kanday maksatınızda, tileğinizler bolsa Kuday Teala'm eselep nasip kılsın. Bizi uşul jerge jıynap, uşul jerde bizdin top doluşubuzga sebepçi olgan, mına bul жерде oturan bizdin bir tuğandardı bar eken, Альянс акча алмаштыруу ассоциация, ошо уюмдун дагы мүчөлөрүнө, ошол жерде иштеген эже карындаштарыбызга, агайынелерге Кудай Таалам den soğluğun çın kılsın, ömürlerini uzun kılsın, üy bülösü menен daima amançılıkta bolonu nasip kılsın. Bardığımızın karmağan oruduğuzu Kudayım kabul kılsın. Amin. Allah.
Bismillah, Allah Taala барыңдан ордыңдарды қабыл қылсын. Тамағыңдар тату болсын. Эми Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Иннамал муъминуна ихва", момундар барысы бир туган дейт. Силерде бардыгыңыздар биздин бир туганыбыз болосуңар. Ошо бардыгыбыз бир туган бизде, мына бардыгыбыздын башыбызды жыйнап, мына бул жерде дагы бир тугандар отурат. Ушул жерде бардыгыбыздын башыбызды кошуп, ушул жерге бизге демөөрчү болгон ушул бир тугандарга дагы Аллах Таала ыраазы болсун. Барыңдарга рахмат. Эми тугандар, бизде ошо Кур'анда аятта келет: кимде ким Аллах Тааланын Кур'анынан, зикирден алыс болсо, өтө кыйын жашоо берем дейт. Наркы дүнүйөдө көзү көрбөгөн абалда тирилтем дейт. Эми тугандар, бул дүнүйөдө мына көзүбүз көрүп туруп, эгерде Кудайды тааныбай турган болсок, Кудай жолунан алыс болсок, канча акчабыз болсун, ден соолугубуз болсун, Кудай Тааланын жолуна түшпөсөк, баары бир жан дүйнөбүз ачка бойдон калат. Ошондон тугандар, мына Кудай Тааланын ошол бул дүйнөдөгү сыноосу экен. Кудай Таалам ошо сиздерге бир аз сыноо бериптир. Иншалла сиздер сөзсүз бейишке киресиздер. Анткени мурдагы жолугушууда дагы айтканбыз, Аллах Тааланын ошо хадиси кудусийде келет: кайсы бир пендемдин эки сүйүктүүсүн алып койгон болсом, анын ордуна бейишти берем деген. Ал деген эки көзү. Эми ошон менен биргеликте бул жерде дагы мен айтат элем, сиздер дагы мына бул жерде отургандар дагы бейишке киресиздер. Анткени сиздерге дагы Кудай Таалам эки сүйүктүү нерсеңиздерди алды. Бири тилиңиздерди алган болсо, экинчи кулаңыздарды алды. Иншалла Кудай буйрса сөзсүз түрдө бейишке киресиздер. Кудай Таалам кечиримдүү зат. Эми тугандар, бул жерде мына биздин ошо демөөрчүлөрүбүз, Алла ыраазы болсун, бул жерде ошол мына кулагы укпаган бир тугандар, сиздерден мен кечирим сураймын. Анткени бул жерде биздин демөөрчүлөрүбүз баягы көзү көрө албаган, баса албаган бир тугандарыбызга жол киресин берип атат. Ошону сиздер туура түшүнүңүздөр. Анан ошол жерде мына туугандар, азыр мына коляска менен келген бир туугандарыбыз бар. Ошо өзүнүн баягы көзү көрбөгөн бир туугандары бар. Ошо сиздерге кичине бир жеңилдик болсун деп туруп, азыр мына ошол биздин демөөрчү бир туугандарыбыз сиздердин ошо келишиңиздерди, кетишиңиздерди 400 сомдон жол киреңиздерди берип атат. Ошолорго Алла ыраазы болсун. Эми туугандар, мына бул жерде ороз айында билесиздер, сооптор көбөйөт. Эгер жөнөкөй эле бир ишти жасап койсок, парздын сообу берилет. Ал эми парз ишти кылсак 70ке чейин сообу көбөйөт. Ал эми мына орозонун акыркы 10 күндүгүндө Кадыр түн деген бар, билесиздер. Ошол Кадыр түндө кимде ким бир ибадат кылып, бир жакшы иш кылса, 1000 ай жакшылык кылганын соонуна жетет.
Азыр эми Кудайга шүкүр мына ушул хадиске таяна турган болсок, ушул сөзгө таяна турган болсок, мына бул жерде отурган бир туугандар азыр 1000 ай ифтар бергенин соона жеттиңиздер иншалла. Allah razı olsun sizlerden. Анда барыңыздар, Allah razı olsun. Бүт тамак таттуу болду окшойт. Бул жерде мына ушул эле мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтайын. Мына ушул ресторандын жетекчилигине дагы ыраазычылык билдиребиз. Эми карасаңыздар бул жерде эмне? Дайым эле бизде ошо баягы 5 бармак же плов берет эмеспи? Бүгүн мына бир күн мурда ушул эттерди алып келип, мариновка кылып туруп, сонун кылып туруп бир куурдак даярдап берди. Ушундай бизди сыйлап, мына дасторкондор даярдап тосуп алган ушу жетекчиликке чоң рахматты айтабыз. Чоң рахмат, Allah razı olsun. Эми бул биздин биринчи жолугушубуз эмес. Буюрса келечекте көп жолугуп турабыз иншалла. Анда бизге уруксат берсеңиздер, анда биз ошол эмне баягы келес такси менен келгендерге биз ошол акчасын берип коелу, аманатты таркатып коелу. Анда уруксат бериңдер бизге. Allah razı olsun. Dostlarımga bata kılıp tur, andan keyin jыйынтыктайлы. Амин.
Alhamdulillahillezî at'amana ve sakana ve cealena minel muslimin. Құдай Таалам бардығымыздың ниетімізді, тілегімізді қабыл қылсын. Қармаған оразаларымызды Құдайым қабыл қылсын. Ушул жерде бізге қызмат қылған, ушул ресторанның жетекшілігіне, бұл жерде дайыма чурқа бізменен чоғы жүрген администратор жігітіміз бар екен. Ошол жігітімізге дагы Құдай Таалам ийгилик берсин. Денсаулықтары чың болсын. Ийгилик болсын дайыма. Құдай Таалам үй бүлөсүнөн эч качан жамандығын көрсөтпөсүн. Дайыма жакшылыктарды көрөсүн, Құдай Таалам насип етсин. Дайыма шу елдин, жердин кызматынан Құдай Таалам ажыратпасын. Құдай Таалам ушул демөөрчү болгон бир туугандарыбыз, бул биринчиси болбосун байкелер. Такай ушу Құдай Тааламдын эрке пенделери, Құдай Тааламдын ушундай бир байлыгынан куру калган пенделерин сүйүнтүп атасыздар, Құдай Таалам сиздерди акыретте дагы сүйүнсүн. Құдай Таалам ошо бешинин төрүнөн орун берсин. Құдай Таалам ушул жерге келип оодашкандардын жолуңуздарга, ошо кадамыңыздарга Құдай Таалам соопторду жазган болсун. Рамазан айында кандай жакшылыктар болсо, Құдай Таалам бардыгыбызга ошо жакшылыктарды насип этсин. Бирахметке я архамар. Çoğun rahmat. Allah razı olsun. Kandayızlar? Allah razı olsun. Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya Ramazan.